Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Говорит в интернет-телеканалы саясий дебаттарды улантат. Біз түз эфирде иштеп жатабыз. Биздин эфир Next TV телеканалында жана биздин сайтыбызда жана биздин баракчаларыбызда көрсөтүлүп жатат. Эфирди мен Кайыргүл Урумканова алып барам. Биздин дебат 3 раундтан турат. Биринчиси позицияларды такташуу, экинчиси элдин үнү, үчүнчү жыйынтык кандай болушу керек. Бүгүнкү Кыргызстанга убадаланган инвестициялар кайда деген темадагы майдандын катышуучулары менен тааныштырып өтсөм, Алманбет Шыкмаматов инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директору, Асхат Беков президенттин аппараттын стратегиялык өнүгүү саясаты экономика жана каржы бөлүмүнүн башчысы, Кайрат Итибаев чет элдик инвесторлор ассоциациясынын башчысы, Темирбек Ажикулов ЖИА бизнес ассоциациясынын мурдагы башчысы, жеке ишкер. Саламатсыздарбы? Кыргызстанга 2020 жылы 477 миллион доллар түз инвестиция келди. Түз инвестициянын агымы 2019 жылга караганда 56%га кыскартылды. Бул көрүнүш экономикага кандай таасир тийгизди? Бул көрүнүш экономикага абдан терс таасирин тийгизди. Дүйнөлүк тенденцияны караганда дүйнөдө 33%га чейин инвестиция кыскарды. Аны баягы ушу пандемияга байланыштырат. Анткени пандемия бүт дүйнөдөгү экономикалык процесстерди, карым-катнаштарды токтотту. Бирок 56% азайды деген албетте бул өтө көп, бул критикалык баягы мындай сызгыч. Ошондуктан эмне үчүн азыр биз эки сөздүн бири инвестиция болуп атат? Анткени макроэкономикадагы баягы мындай көрсөткүчтөрдөгү ошол жердеги ошол биздин азыркы моделдеги дегиле жалпы финансылык моделдеги бир ошо жечпеген компонент бул инвестиция. Инвестициялык акыбал бизде чынында оор, инвестиция саясаты мындай каралбай калган жана инвестицияга көңүл буруп, инвестицияны приоритет кылган азыркы мезгилдин гана талабы эмес, азыркы кризистик убакыттын бирден бир баягы дарысы ушул. Азыр ушул биз кандай абалда турабыз? Азыр инвестициябыз азайыптыр. Бизде инвестиция кирди чыкты деген бар. Кирген, сиз жана киргенди айтпасыз, 477. Отток сыртка кеткенде андан 2 есе көп. Ошол сыртка кеткен бул реинвестиция болуп, бул эмне? Бул сырттан келген капитал. Түз инвестиция деген эмне? Түз инвестиция деген жалпак тил менен айтканда сырттан келген капитал бул жерден пайда табам деп келет. Пайда табат, бирок ошол мамлекеттин жумушчу орун салык, мамлекетте пайда табат, мамлекеттин бизнеси бутка турат. Бирок ошол түшкөн каражатты бул реинвестиция деп коет. Түшкөн каражатты кайра башка инвестицияга салып, багы көбөйгөндөн көбөй болот. Ал кандай мамлекеттерде болот? Мыйзам иштеген, саясий туруктуулук болгон, сот адилеттүүлүгү бар жана инвестицияга болгон көз караштар мындай эл аралык стандарттарга жооп берген мамлекеттерде ошол реинвестицияда жүрүп турат. То есть түшкөн акча эч жака кетпейт. Бизде тилекке каршы мына бүгүнкү статистика бар, цифралар булба, упрямый деп коет да, аны мындай жокко чыгара албайсың. Келгенинен кеткени көбүрөөк болуп атат. Буга көп нерсе мындай түрткү болуп атат. Биринчи бул бизде ушул келген инвесторлордун тапкан кирешесин сыртка алып кетип аткан себеби алар өзлөрүнүн капиталына кооптоонуп атышат. Анткени бул жерде күч органдары, мамлекеттик органдар чын эле бизнести баса калып, муунтуп, баягы камап керек болсо чет элдик инвесторлорго чейин. Ошондуктан алар капиталын сыртка алып кетип атат. Азыркы жанагы ушул укук коргоо органдарынан мамлекетке пайда алып келди деп мындай цифраларды көрсөтпөй, баланча кустурдук, анан тиги бул. Отток капиталы, сыртка инвестициянын качканы андан дагы 10 есе зыян алып келип атат. Ал көзгө мынтип көрүнбөйт, бирок анын түшүнгөн кишиге экономисттер түшүнөт муну. Ушул капиталдын сыртка чыкканы бул жанагы кустургандан дагы 10 есе мындай зыянын алып келет. Биз ушул көз карашты карманып, ушуну түшүнбөйүнчө бизде мындай инвестициялык климат оңолбойт. Мына азыр Кудайдын күнү жана фронттогудай сводка. Аны жапты, муну тинтти, тигини тинтти. Кээ бир мына бизнесмендер келип атат, келип эле сапырып кетип атат. Мына АКСтин балдары барып, сапырып, офисин текшерип, жөн эле мына силердин бу студияны чакчылекен чыгарып кеткенде эле эчтеке түшүндүрбөйт. Алар мыйзам астына жооп бериш керек да. Бирөөнүн укугун барып чачып, офисин тинтип кеткен эмне? Анын артында демек бир давление деп коет, давление турат. Конкуренттер бирин-бирин ушинтип атат. Бирок мыйзам деген мыйзам болуш керек дагы.
бирде бизде ушул бизнесмендерге бизнеске деги эле бизнеске элди мамлекет баккан жок, элди азыр бизнес багып атат. Ошол бизнеске аяр мамле болуп, ошону биз жөн эле сөз эмес, жүрөгүбүз менен, акыл эсибиз менен туймайынча ушул мамайдын көрү улана берет. Биз ошо менен каршы күрөшүп азыр күрөш деген күрөш жүргүзүп атабыз. Алыбыз жеткен жерде жетип, жетпеген жерде жетпей атат, бирок биз баарыбыз ушул нерсени түшүнүп, мамлекет, эл, коомчулук ушуну түшүнүп аракет кылышыбыз керек. Инвестиция бул бүгүнкү күнүн эң маанилүү жана локомотив деп айтат, эркелетип баргандай, бирок инвестициясыз бул гүлдөгөн мамлекет, өскөн, стабилдүү экономикасы болгон мамлекет жарала элек. Биз ошон үчүн ушул теманы бүгүн чыгардык. Анткени баары ушу башатыгын, баары ушунда да экономика болбосо биз кантип Катя. Жанагы ушул өзүбүз эле жасайбыз, кереги жок деген бул мына ал караңгылык. Мына гостиницаны деле өзүбүз жасайбыз, муну деле өзүбүз жасайбыз, тигини деле өзүбүз жасайбыз деген бул жөн эле эки жерде эки төрт. Бул кадымкыдай эле караңгылык. Анткени дүйнөдө күчтүү мамлекеттер дагы инвестор издейт. Мына күчтүү деп кимди айтабыз? Кытайды айтабызбы? Күчтүү деп Европаны, күчтүү деп Японияны, күчтүү деп Түштүк Кореяны, күчтүү деп Канада, Американы айтабыз, Россияны айтабыз. Бардыгы дүйнөдөгү инвестиция үчүн мындай конкуренция жүргүзүп атат. А ошол өнүккөн мамлекеттер инвестиция издеп атат. А биз кээде кесирде эле эмес, бул түшүнбөйбүз да, бул караңгылык. Кереги жок, өзүбүз жасайбыз. Кана жасасак жасайт элек го. Ушу Кайрат Титибаевден мен сурайт элем. Азыр бир чоң маселе жаралбадыбы? Отток деп атабыз да, мен ошого кайрылат элем сизге. Мына ошо капиталдын Кыргызстандан чыгышына эмне себеп болуп атат? Ушул айтып атпайбызбы? 56% түз инвестициялар кирбей калганды биз тастыктап атабыз. Ошол эле убакытта андан 2 эсе көп деп атат да. Рахмат. Бул жерде мен 3 тезис айта аталам да, ошондо түшүнүктүү болот себептери. Эң негизги бул абал, инвестициялык абал, климат дейбиз да. Ошондон башталат. Анан кийин ошону алдыга пропаганда кылган, кыймылдаткан, илгерткен агенттик иштеш керек. Экинчи тезис бул корпоративдик башкаруу принциптери менен, механизмдери менен иштеш керек агенттик. Үчүнчү сунуш бул агенттиктин иши негизи ошо ТНКлар деп коет, транснационалдык корпорацияларга иштеш керек. Айтып атасызбы, же азыркы абалды айтып атасызбы? Бул ошо тезистерди айтып атам да, кандай иш алып барыш керек депчи. Сунуштагы анан себептеринен, проблемаларын баарын эле угуп билип атабыз да. Мен убакыттын кыскалыгын пайдаланып, конкреттүү нерселерди айтып кетким келип атат да. Ошо тезистен кийин мына 10 мартта биз деген Садыр Нуркожоевичке кат жаздык. Ошо катты жазып жөнөткөнбүз сунушубузду. Азыркы күндө Абдинин башкармалыгына расмий түрдө тапшырып эткени уруксат этип коюңуз. Мына бул сизге. Бул жерде ошо биз бүт көрсөткөнбүз, сунуштарыбыз бүт бар. Кандай түрдө, кандай иш алып барганда туура болот. Эң негизгиси кыскасы Кыргызстанда мамлекеттик институттардын иштебеген кезели. Экинчиден сот системасынын бузукусу. Үчүнчүдөн азыркы саясий туруктуулук болгондуктан мына туура айтып атат. Мына мен Шыкмаматов мырзаны колдойм. Анткен дегенде ушундай саясатчы келип туруп жаңы деңгээлге көтөрүш керек агенттиктичи. Бирок дагы баса айтып кетет элем. Бул теорияда дагы, практикада дагы мындай белгиленген. Биринчи өзүбүздүн экономикалык жана инвестициялык абалды оңдомоюнча агенттиктин иши бул жараксыз болот да. Мына Чехияда биз окуп жүргөндө, Чех инвест менен изилдөө жүргүзгөндө, диссертация жазып жүргөндө айтты эле. Биз деген болгон эле пропаганда дейт да. Биз жанагы өкмөттүн мындай мыйып күйлгөнүбүз дейт да. Биз мындай жакшы жагын көрсөтөбүз дейт да. А биз деген эгер ошентип алдап алып келсек, ал таарынса, биякты абалды көрүп алып, кайра тетири болуп калат атпайбы, негативдүү. Калпычы болуп калабыз. Калпычы болуп калат атпайбызбы? Ошон үчүн Кыргызстандын негизги абалын оңдош керек. Ошон үчүн бул жерде түп тамырынан жаңыдан иштеш керек да. Агенттикти мамлекеттик макамы болгону менен бул жерде багы кадрлардын астыгы, мына Туркияда биз көргөнбүз, испат деп ачканда 2003-тө 2 миллион доллар жөн окутканына корочту. Өздөрүнүн кадрларын окутканына. Ал жерде бүт англис тилдүү, зарплатасы жакшы. Казакстанды карайлы, мына алыс барбай эле. Казакстанда Казнекс Инвест деген бар. Алар акционердик коом. Мен ошону айтып атам, корпоративдик башкаруу. Башкарма, кеңешмен башкармасында стратегиялык мааниге ээ болгон чет элдик инвесторлор отурат, ошолор сунуштайт.
айтат, кайсы тармакка кандай инвестиция тартат. Анткени дегенде мына Шыкмаматов экөөбүз, Мырза экөөбүз айтканыбыз бир, а ошол эле түрк жараны, ошо Малайзиянын жараны, же болбосо Европанын жараны айтканы 10 эсе таасирдүү да. Ошон үчүн айтып атабыз да, биз азыркы Кыргызстан ичинде анча мынча калган мына биздин ассоциациянын деле мүчөлөрүнө ошолорду кармап калышыбыз керек болуп атат. Ошолорду тейлешибиз керек болот. Ошолорду ыраазы кылсак, ошолор аркылуу анан келет да. Бул англис тилинде автокея сервис деп коет. Постсервисное обслуживание. Анан инвестициянын дагы мындай экономисттер айтып жүрөт да, эксперттерчи, эки эффектиси бар. Crowding in, crowding out деп коет да. Кыргызча айтканда бул жанагы түртүп чыгаруу эффектиси бар. Тура эмес инвестор кирип калса, же болбосо жакшы инвестор кирсе, ал аркылуу башкалар да келет, же болбосо кластер өнүгөт, орто чакан бизнес да өнүгөт да. Ошон үчүн эң негизги максаты азыркы күндө агенттиктен эң негизгиси абалды оңдоо. Инвестицияга абалды оңдоо, ошого лобби кылуу, жаңы мыйзамдар кириштирүү, мына юрист, профессионал бүт эмелерин баарын жасап лоббировать этсе, бул жаңы мындай Кыргыз инвест деген акционердик коом түзүлсө, болсун ошол жерде 100%. Бар эмес беле? Бар эмес беле Кыргыз? Жок, ал деген башка, ал деген жеке менчик акция упайлар болчу. Мен айтып атам, о Казакстандын мисалындагыдай кылсак жакшы болот деп атам. Рахмат. Айтып кетсеңер, президент өзүнүн мындай кадамдарынан бири ушу бир нече жарлыктар болгон, ошо негизи иштеп атабы? 2 ай өттү, иштеп баштадыбы ошолор? Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров келгенден кийин эле биринчиден болуп ошол жеке менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорго колдоо көрсөтүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ал жерде бул жөндөн жөн эмес. Мына азыр Алмамбет мырза айтып кеткендей, бул пандемия 2020-жылы болгон пандемия азыркыга чейин жүрүп атат. Бул бир эле биздин мамлекеттеги жанагы түз чет элдик инвестициялар азайган жок. Бул бүт эле ошол дүйнө жүзүндө мамлекеттерде болуп атат да. Азыркы күндө мына жакшы айтып кетти, аябай чоң бир конкуренция болуп атат. Ошол инвестицияларды ар бир өлкө өзүнө тартуу боюнчачы. Ошол себептен бул жарлык өз убагында чыкты. Андан кийин дагы бир кошумча жарлык чыкты. Бул ишкердик субъекттерди коргоо боюнча кошумча жарлык. Бул ошол инвесторлордон, бизнестен көп арыздануулар келип түшкөндүгүн айынан ошондой дагы бир жарлыкка кол коюлду. Бүгүнкү күндө бул жарлыктар иштеп баштады. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой ГСБ жоюлду. Бул деген ошол бизнеске карата бир алдыга бир кадам деп айтсак болот. Андан сырткары генералдык Кыргыз Республикасынын генералдык прокуратурасында атайын түзүмдүк бир бөлүм түзүлүп, ошол ишкерлерди коргоо боюнча иш алып барып жатат. Андан сырткары жанагы ошол генералдык прокуратурада ишеним телефону ишке киргизилди. Ал бир эле Бишкекте эмес, ошол аймактарда да бүгүнкү күндө иштеп жатат. Сиз өзүңүз айтып кеткендей 2 ай эле болду деп атасыз, бирок бүгүнкү күндө ошол жарлыкты аткаруу боюнча өкмөт тарабынан тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат. Иш пландар бекитилди. 25 февралда премьер-министр кол койду. Ошол иш-чаралар планында ошонун ичинде ошол жарлыкты аткаруу боюнча дагы пункттар бар. Рахмат. Сиз айтып кетсеңиз, мына иштин баары жүргүзүлүп атыптыр. Ошол коргоо камын силер көрүп атасыңар жеке ишкерлер. Азыр айтып атпайбызбы, мына инвестиция агенттиги түзүлүптүр. Андан тышкары президент жарлыкка коюлуптур. Бирок 1-2 айдын ичинде канча гана мындай кичинекей компаниялар жабылган жок. Спекулянт дейбизби, жанагы дагы бир нече компаниялар, Акнеттиники такыр эле бул мындай созулган бир чоң бир маселе чыкты да. Силер ошо өкмөттүн жасап аткан ишин көрүп атасыңарбы? Силерге кандай таасир тийгизип атат? Негизи мындай жакшы багыт десек, жакшы сөздөр буга чейин деле айтылып келген. Канча президент келбесин. Баары эле айтат, жакшы вадаларды берет. Премьер-министр эч качан жаман айтышпайт. Парламентке чыкканда алар дагы мактанып, биздин ишкерлерге жардам берип атабыз деп, кол сунуп атабыз деп, былтыр пандемияда дагы бир топ жарлыктар жарыялашып. Бирок тилекке каршы менин байкаганым баамында 40 жылдан бери аралашып жүрөбүз бул темада деле. Президент бир айтат, премьер-министр ал багытты колдойт албетте. Бирок ылдыйкы деңгээл, ортоңку деңгээл делчи ар бир министрлик өзүнчө мамлекет болуп калган да.
ар бир министрликтин өзүнүн кызыкчылыгы, өзүнүн баягы институциональный интерес деп коет орусча айтканда, кызыкчылыгы, укук коргоо органдары өзгөчө баага ээ десек болот да. Ошол ортодо байланышты көрө албай атабыз да. Жарлыктар сонун кол коюлду. Кечээ жакындагы Садыр Жапаровдун кол коюп берген жарлыгы да жакшы жашаган. Албетте бизнести криминалдан чыгаралы, ошол уголовно процессуальный кодекске, башка кодекстерге киргизели деген бул сонун демилге. Бирок жыйынтыгын көрөбүз. 3 ай убакыт бериптир. 3 айдын ичинде эгер ошо тийиштүү органдар өздөрүнүн корутундусун берип мыйзам катары өткөрүп алчу болсо, бул чоң жетишкендик болот. Себеп дегенде укук коргоо органдары Финполду жойдук дейт. Бирок анын ордуна азыр ГКМБ, АКС күчтөнүп кетти. Мына бүгүн эле мен күбө болдум, бир жеке ишканага келишип, бир чиновниктин мыйзамсыз баюу беренеси менен болуп аткан иликтөөнүн негизинде ошол компанияга келип, компанияны тинтип бүгүнкү эртең менен документтерин алып кетишти да. Анан алып кеткени макул ба, жүрүп аткандыр следствие. Бирок эң кызык жери азыр коллегаларым мени колдоп кетсе керек. Бизде ГКС болобу, ГКМБ болобу, же болбосо башка органдар болобу, иш кылаардан мурун биринчи жарыялашат да. Прессага чыгып кетет, прессага сүрөттөр чыгып кетет. Ушул паланча кишинин ушул паланча фирмага тиешеси бар экен деп алыктала элек, соттун чечими чыга элек. Ал компаниянын кабары деле жок ал нерседен, бирок рекламада жүрөт. Сиз айтып кеткен компаниялар, спекулянт деп атасыз, башка компаниялар деп атпайсызбы? Курулуш компаниялары өзгөчө акыркы убактарда. Баарына арызданганда эмне болуп атат? Бизди текшерип атышат дейт, макул эми мыйзам жолун таап келишти дейт бизге. Кыйыр жолу менен. Бирок ошону текшерип бүтө электе эле биздин эмес, аты жөнүбүз ошо башка интернет булактарына жүрөт деген. Бул имидж маселеси да. Ошондуктан мен кайра айтарым, президенттин, премьер-министрдин албетте ою жакшы, пикири жакшы болушу мүмкүн. Алар бир багытта иш алып баралы, ишкерлерди колдойлу деп түшүнүп аткан болгону менен, ылдыйкы ошо ортоңку катмарда канчалык муну туура кабыл алышат, ошол маселе да, чоң маселе. Ушу чоң маселе болуп атат да, Алмазбек Насырканович. Сиз айтып кетсеңиз, эмне үчүн министрликтердин ортосунда мындай бир биз цифровой деп өтүп атабыз, баардыгыбыз ошого үмүттөнүп, ошого кадам жасап атабыз. Эмне үчүн ушундай карым-катнаш жок да, бири-бири менен мындай конкуренцияда жүргөндөй болот да, АКС менен МВД ким биринчи кармай калат деп эле, анан биз кимибиз чыгара калабыз дегендей эле ой жүргүзүп атпайбы? Мындай, мен популисттерди да көргөм, жанагынтип мындай сындап да жүргөм, өкмөттө да иштегем дегендей да. Бул системный деп коет. Закондорго байланган чиновниктердин, ошол мамлекеттик органдардын жүрүм турумдары, алар ошол системага байланып, ошону традиция катары мындай көрүп калат. Кээ бирлер законду деле карайт, ошо традиция могу жер момундай деп эле жасай берет да. И ошолу негизи эле системаны сындырыштын өзү абдан мындай бир оор болуп келген. Бирден мамлекетте мындай бат эле жасай коет деген жок да. Мындай айтып эле бүгүн айтып, жана кээ бирлер айтат, "Монт кой, мынтип кой." Анталбайт, ошону өзүнө алып барсаң анталбайт. Анткени ал жерде толгон токой сопротивление бар. Мына карап тургула. 6 статья. 6 статья алынсын деген указ чыктыбы? 6 статья алынсын деген. Ошо бизнесмендердин канын ичкен ошо 6 статья болгон. Ошо азыр 80% жана кылмыш иш козголгондор ошо 6 статья менен эле. 6 статья алынсын деп мына мамлекет башчысы указды чыгарды. Анткени алынсын деп айта албайт экен да. Аны жымсалдап рекомендуем деди. Анан алар жасап, эми аны эгерде эртең мыйзам бузса, кайра эле ошолор бирөө айтат. Мына мыйзамды булар сыйлабайт. Анткени анын процедурасы бар. Биринчи окуу, экинчи окуу, коомдук талкуу, аны кылбай эле коелу. Ошентип отуруп 2-3 ай убакыт каалайбызбы, каалабайбызбы кетет. Мен бүгүн эле кирсе экен дейм, бирок болбойт. Тилекке каршы. Андан кийин анан алып барып, ал статьянын баары жокко чыккандан кийин адамдын укугу жакшыртылган мыйзамдар артка иштейт. Они имеют обратную силу. То есть ушу 6 статья менен козголгон кылмыш иштин бардыгы реабилитация болуп кайра чыгат. Темкем айткандай бул абдан жакшы, абдан чоң мындай нерсе. Муну мындай баса айтыш керек. Экинчиси палка двух концах деп коет. Бул жанагы эмне эле? Солнышко дейсиңби? Магазин жабылган. Спекулянтты мен генеральный прокурор менен сүйлөшүп, биринчи эле айгайды салып бардым. Бул эмне кылганыңар? Десем, материал, мен юристмин дегенде материалдын баарын көрсөтүштү. Азыр көп жерлерде жана испорченный продукцияны кээде бекер эле берип коет. Мына алып кетчи, склад толуп жатат, алып кетчи, пожалуйста. Анан аны алып келип магазиндерге сатат. Эми биз өзүбүздү өзү сыйлаган эл болсок, мына биздин балдар аллергия болуп атат. Канча балдар азыр бүт мына энелерден баштап бар аллергия. Ошол жанагы сапаты жок продукция. Евросоюздун зонасына биздин балды өткөрбөй атат. Анткени алардын стандарты боюнча биздин балда какой-то бир жакшы эле нерсе, бирок алардын бир стандартына жооп бербейт экен да. Көрдүңүздөрбү? Тартип деген ушул. Балыңар жакшы, бирок соответствие биздин стандарттарга жооп бербейт деп. А просроченный товар, ууланган товар, адамды керек болсо жана иммунитетин түшүрүп турган дарыларды алып келип сата берсе, анын бетине өбүш керекпи? Мисалы үчүн да.
башка жакта жөн эле ташталган чыгармак. Көрдүңүздөр, палка двух концах. Аны да биз ак караны айырмалай жүрсөк да, жөн эле ошону бетке кармап эле мына бизнести өлтүрдүңөр деп. Бул жерде бизнести өлтүргөн жанагындай эгерде уялбай ошолор чыгып, жана кээ бирлерди чын эле ак жерден күйгүзүп атат. Ак жерден келип эле вымогать этип эле, монтип эле талап атат. Но ошолорду мындай иргеген үйрөнөлү. Бул жаман, бул жакшы деп. Анан дагы жанагы Франциянын жараны аны айтты, аны изилдедик. Бул кандай немесиңер? Мен таң калам, эмнеге Евросоюз не реагирует, эмнеге Франциянын элчиси не реагирует? Анткени аларда маданият бар, алар мыйзамды сыйлашат. Алар өзлөрү биринчи негласно иликтегенден чүнгөндөн айткан. Хорошо, сотто күтөлү деп. Анткени ал бирөөнүн акчасын алдап койгон. Чыкса эле качып кетет деп атат, тигилейлеп атат. Мен адам, бул адам эмес. Чыкса эле качат депчи. Алдап койгон, мына өз злоупотреблетип, мына кээ бирлер мына ыймандымын деп алдап коет деп атпайбы? Бул баягы сырттан келгим десе, француз десе кармата берет экен. Ошентип койгон. Көрдүңүзбү, ак кара. Билайн деле компаниясы. Билайнда салык маселеси бар. Бирок бул жерде көрдүңүздөр, анан мына сложный уже мындай система неме пайда болуп калды да. Что делать теперь? Мынтсең биягы, бинтсең биягы. Ошондуктан эки тараптын мыйзамды сыйлаш керек. Мыйзам бул регламент, мыйзам бул коомдогу эрежеге тартип калып жаткан процедуралар. Ошо процедураларды баарыбыз сыйлайлы. Эгерде тиги жерде бизнес тур эмес кылса, аларга чара көрүлсүн деп мыйзамга жазалы. Ошонун 6 статьянын жок болушу бул ошого эбегейси чоң жардам берет. 6 статья эмне? Бул жанагы гуманизацияга туш келе турган эле мыйзамдар. Мисалы үчүн бизнесмендерди коррупцияга соучастие деген өзү туура эмес. Коррупцияга күнөөлөш керек чиновникти. Бирок ал чиновник менен катышы бар бизнесмен күнөөлүү эмес. Анткени ал алып барып вынужденно бизнестин максаты киреше табуу. Анан алып барып, ал мени моуну бербесең сен муну булесиң деп ал тигини насильно алып келип койгон. Ошондуктан в отношении бизнесмена гуманизация болуш керек. А бул жерде соучастие в коррупции деп экөөнү тең 20 жылдан кесем дегенде жаны чыгып кетип, тиги мүлкүнүн баарын тиги өткөрүп берип атпайбы. А так ага гуманизация маани, аны дагы закондорго киргизиш керек. Ал эми жана 6 статья бул эмне кетти? Бул жанагы акцизный марка төлөбөй койду, анан салыгын убагынан 3 айдан кечигип койду, анан баланча кылып түгөн. Аларды гражданском порядке татынакай эле тарбияласа болот. Анан бизнесмендер, ошо бизнести түшүнгөн адамдар, алар өзлөрүнүн табияты бир башкача адамдар болот. Алар рисковать эткен, мындай бир жаратмаган элдер да. Андай адамдын санын көбөйтүш керек. Их надо выращивать. Аларды көздүн карагандай сакташ керек. Инвестиция деген бул жана инвестиция деп эле бакыра бергенден эмес. Мындай реклама кылып. Инвестиция деген ошол мамлекет ошондой жана алтын жумуртка дейт го, ошондой алып келген адамдарга баягы мындай аяр мамиле жасоо. Мына Ташкент, биз Өзбекстанга дайым мындай биз демократия мамлекетпиз, биз укуктук мамлекетпиз деп чын деле мындай сын көз караш менен карачу элек. Азыр мына инвестиционный климат биз 2 эсе эмес дейин 10 эсе бизден астыга чыкты. Анткени алар ошо каноны, эреже, алтын эрежелерди тиги башынан баштап бүт түптөп 3 жылда мына жакшы мындай демилгени көрсөтүптүр. Пландарын айтып беришти, пландары вообще амбициозный, мындай жакында дегендей да. Биз деле көрдүк, оозубуз ачылып калды. Мен ошондуктан Катя, бир баардыгыбыз адилеттүү болсок, ак караны ажыратсак, анан сразу эле сиз суроо берип атпайсызбы? Мына айтты, боло койду деп. Айтыгары менен эле боло койбойт. Эгерде айта турган боло койсо, анда бул мындай. Бул жерде мен айтып уктап аткан түштөн ойгонуп кетиш керек да. Басып кеткен нерсе бул айтпайсызбы? Ак кара деп бөлөт, бул туура. Мыйзам бар, мыйзамды баары сыйлаш керек. Бизнес дагы, мамлекет дагы. Бирок бизде акыркы ошо 3 айдан бери 6 айдан бери көйгөткөн нерсе бул ошол эле укук коргоо органдары, Финполбуга чейин, азыркы АКС ГКМ дейли. Булардын ишти, кылмышты козгоп баштап, текшерип баштагандан эле реклама башталат да. Ошону айтып атабыз. Силер биринчи токтоткула, изилдөө жүргүзгүлө, жыйынтык натыйжасын чыгаргыла, соттун чечими канчалык адилеттүү ал башка маселе. Бирок чечим чыккандан кийин анан жай айткыла. Мына биз изилдөө жүргүздүк. Ушул компания ошончо салык төлөбөптүр, ошончо бар экен нарушениялары. Биз төлөттүрдүк десе жарашат да. Бизде тилекке каршы жарыялайбыз, ал компания жабылат, иштей албайт. 3 айлап, 6 айлап, 1 жылда соттошуп жүрөт. Дешевый пиар. Ошону токтотсок деген сураныч да. Сиз Шыкмаматов мырза өзү запкы жеген биздин укуктук системада. Бул баягы чарбачылык иштендер деп билесиз да. Бул эми маселени оңдошубуз керек. Бул эң базовый нерсе да, базалык нерсе. мыйзам, Жок, укуктук тала. Жалпы эле айтканда. Биз жанагы азыр органдар айтып атабыз, декриминализация деп атабыз, гуманизация деп атабыз. Бунун баарын бир нукка алып келиш керек. Тынчытыш керек да. Мындайча айтканда, бир соода чарбачылык иштер болсо, алар эми
сразу эле кишенге салып туруп, ал киши өлтүргүч эмес да. Гуманизация. Бул жанагындай эме домашний арест деген бар, залог деген бар. Мындай өнүккөн мамлекеттерди карасаңар ошондой. Эң негизгиси мен айтат элем, инвестордун 3 мотиви бар. Эң биринчи мотив ошо ресурс истегендер. Экинчи мотив бул ошого рынок сбыта дейт. Үчүнчүсү эффективдүүлүктү истеген. Ошо 3 мотивди биз бере алабызбы? Өлкө катары экономикалык биздин ушундай мүмкүнчүлүктөр барбы деп өзүбүзгө өзүбүз суроо беришибиз керек да. Анан Кыргызстандын орду кандай региондо? Биз кимди тартабыз? Азыр акча эмес, адамдын капиталы чыгып кетип атат. Тилекке каршы. Тышкы инвесторлорду берип коюп эле кыргыз ишкерлерди айтайлы. Ташкентте жүрүшөт. Проект издеп келе иштейле деп. Кыргызстандан адамдын мындай билимдүү, илимдүү адамдар чыгып кетип атат Кыргызстандан. Мен эле мындай ненормальный бияка келип алып Кыргызстанга кайра эле жакшы көрөм, мен тиги элимди сүйөм депчи. Азыр жалпы деңгээл мындай түшүп калбадыбы? Алмамбет мырза туура айтты. Ай, жана 2 дегенде 4 да. Ал мындай сырткы технологияларсыз, сырткы инвесторлорсуз биз өнүктүрө албайбыз. Өзүбүздү быкылдап, өзүбүздү ичибизде ушинтип согуша берсек качан өнүгөбүз? Революция болмек беле. Ошон үчүн мен айтат элем, биринчиден мамлекеттик мүлктү башкарууга жаңы система кириш керек, приватизация өтүш керек, корпоративдик башкаруу система кириш керек, аэропортко да айткам, убактылуу башкаруу кириш керек. Анын смесина ТАФ холдинг аэропорт Алматыныкын түп тамыры менен сатып алды. Биз айтып атабыз, убактылуу 15-20 жылга ал трафиктерин алып келет, учкучтарын алып келет, операторлорун алып келет, жаңылык киргизет деп атпаймынбы? Ошондой эле бул практикада дүйнөдө бул ГЧП проекттери болот. Экинчи сунушубуз мына СЭС Бишкектин бүгүнкү абалын көрсөңүздөр, бул өзүнчө эле следственный изолятор. Бул ошол жерде мамлекеттик мекеме чарбачылык иштерге кийлигишип, субъектилерге мындай кызмат көрсөтүп жүрөт да. Бул 21-кылымда экономикалык логикага туура келбеген, менеджментке туура келбеген мындай Кыргызстандагы көрүнүш, кубулуш. Ошондой мен мына Турцияны айтайын, кооперативдерди башкарат экен. Бул коллективдик башкаруу, ошондой нукка өтүшүбүз керек. Мына Туркиядагылар келип, биз көрсөтүп бөлүшөлүбүз дегендер бар болот. Үчүнчү сунушубуз эми ушугу биздин азыркы күндөгү абзи деп кыскартып айтканда защита деген сөз болот атпайбы? Биз мындай болот да, эгер туризмдин эртеңки күнү мынтип жазып койсок, департамент туризма, департамент по привлечению туристов и защиты туристов десек, биз турист келеби? Келбейт да. Бул ичинде положенияга кылып койсок болот, а мындай атыбызды атысына чыгарып койсок, бул уят нерсе да. Ошол эле мындай логикага туура келбейт да. Защита кимден коргонуп атат? Кыргызстанда бул ичинде бир нерсе проблемалар бар окшойт деп Жакында өзгөртөбүз. шек алып келет. Защита инвестиций деп ошол эле да. Тоспой өткөргүлө макулбу? Мен ошону айтып атам, защита деп изначально нерселер коркутуп атпайсыңарбы? Анан жаңы кадрлар тартыш керек, улан кыздар тартыш керек. 25-30 киши иштеген бул деген жетишсиз. 100 киши иштеш керек. Штат бергиле. Кириш бергенде штат Айтып бергиле. кетсеңер, мына ушул проблеманын баарын уктуңар да. 20 укуктук моптоп менен 28 экен. Бүгүнкү күндө мына азыр айтып аткан агенттик бул өкмөттүн алдында. Бул жаңы түзүлгөндө экономика министринин алдында түзүлгөн, андан кийин өкмөттүн алдында болгон. Бирок бүгүнкү күндө каралып жатат. Бул ошол президенттин алдында болуу боюнча, статусун көтөрүү боюнча. Анткени мына Алмамбет мырзадан азыр өзү келип ошол агенттикти өзү көрүп атат. Мамлекеттик ошол эле министрликтер кандай кабыл алган да агенттигин. Ошон үчүн бул инвестиция тартуу деп сиз да жакшы айттыңыз, ошол сунуштучу защита деп коргоо эмес, атын өзгөртүү боюнча дагычы. Бул боюнча да инвестиция тартуу боюнча агенттик болушу мүмкүн. Эми ал аты боюнча дагы сунуштар болот. Бирок ошол ат менен эмес, муну айтып кетсеңиз, сиз айтпайсыз, укуктук маселе бул кичине ат баттан тышкары деген президенттин алдында болгондон кийин азыр ошо проблема эмнеде болуп атат? Айтып атпаймынбы, жана МВД өзүнчө деген бир иш жүргүзүп бирөөнү кармайт. Ошо МВД ката тиш өтө баштайт да. Анан ГКМ отуруп алып туруп деген, жок биз кыйынбыз деп аларга да тыюу салалат. Барып туруп деген тинтүү жасап туруп камайт.
ошентип атып анан кайра эле жанакы биздин абалыбызга келип атабыз да жаап бизге ушундай да жаап салабыз да эмне болсо эле жаап салабыз бирок тергөө иштери жүрүш керек да анан сиз айткандай купуя сыры да болуш керек да жок статусун көтөргөндөн кийин ар бир инвестор келгенден кийин Кыргызстанга ар бир мамлекеттик органга барып жүрбөй түздөн түз ушул агенттикке келиш керек. Ошол агенттик орусча айтмакчы от начала до конца ошол инвестицияны алып келип иштеткенге чейин ошону сопровождать этиш керек. бир же 6 айда бир келдиби сизге ошондой 6 айда бир же 1 жылда бир Совет Безопасности өтүп абзи ассоциация мындай ишкерлердин жана ассоциациясы менен чогулуп туруп 6 айда же 1 жылда бир Совет Безопасностуна отчет бериш керек. Ошондо жанагы укук орган, прокурор, АКСтин баарын тиги туура эмес кылгандардын сасайлары берилип туруш керек. Алар билиш керек. Силерге келип атабы негизи Совет ошол? Безопасности болот, биз барып айтабыз ошондо. А башка эми АКС бар эмне күч менен агаларга каршы күч тапмак беле. Алардыкы ошондо политический рычаг болуш керек. Болгондон кийин алардын баягы илгерки чечимдерде болуп, алардын мындай саясий чечимдери. Эгерде Совет Безопасности болсо башка НЦУР деп коет, бирок ошондой бир площадка керек страновой. Азыр айтып кетпедикпи, Аскат мырза айтпадыбы, ошо негизи агенттикке кайрылыш керек депчи? Биз айтпайбызбы, ишкерлер бар. Ишкерлер жабыр тартып атат. Силерге келип аткан ишкерлер бар, момтуп атат, тигинтип атат, кылып бергиле деп. Күнүгө толтура. Бирок Катя, биз мен мыйзамчымын да. Мыйзам боюнча биз положенияны көтөрсөк, алар ыйлап келсе, биз алар менен кошо ыйлап туруп эле анан катты жөнөтүп коюшубуз керек экен да. Эми андай болбойт. Ошондуктан биз жана макамды көтөрүп, бизге реалдуу түрдө рычагтар болсо, анан биз ошону токтотуп мындай кокуйда барып токтотуп кала турган рычагты азыр ошол мыйзамдар эми көп сөз мыйзамдар аркылуу азыр иреттеп атабыз. Дагы бир суроо, азыр айтып кетпедиби, ушу агенттикти негизи кабыл алыш керек деп атат да. Кабыл алып атабы сизди? Силерди, ушу силердин агенттикти мондай чоң дүйнөдө азыр кабыл алып атат, анткени баягы мындай мен саясатчымын, мени баары тааныйт, бирок бул туура эмес. Мени тааныйт, ана тааныйт. Тааныбы, тааныбайбы, ал мыйзам, эреже, система менен абзини кабыл алып, абзы менен эсептешип, абзинин бизнес маселеси, инвестиция маселеси боюнча эң биринчи докладчик күн тартибин аныктаган ошол мамлекеттик орган болуш керек. Макамын анда эмнеге өзгөртпөйсүздөр? Бизде торгово-промышленный палата деген бар. Булар дагы Турцияда, мына Турцияны гүлдөтүп аткан, Турцияны миллиардтаган карызынан кутултуп, миллиард триллиондогон запасной акчасын жасап аткан бул ошо ишкерлер. А ишкерлерди башкарганда аякта торгово-промышленный палата. Алар абдан күчтүү, алар абдан көз карандысыз, алар абдан бай рычагтарга ээ дагы, алар мамлекеттик башкаруу мындай эрежелерине катышалат. Биз ошол системаны дагы бизге киргизпесек, бүгүнкү күндөгү ТППнын, азыркы ТППнын барынан жогу да, биз ушул мына көрдүңөр абдан көп иш бар. Мына Казакстан ошо Турциянын моделинде ТППны мындай вадин көчүргөн жок, бирок ата мекен кылып көчүрдү, жакшы деп атат, бирок андан да жакшы кылса болот. Мына Турциянын модели, зачем велосипед изобретать? Турциянын модели мындай. Мисалы үчүн бир эле нерсе. Бизде строительдерге терезе салам, анан плотник, анан бооларды салам десе лицензия. Лицензияны ким берет? Госорган берет. Демек госорган эмне кылат? Бербейт, кыйнайт, пара талап кылат. Ал жакта ТПП берет. А бизде мындай оппоненттер айтат, ТППга бизнестин өзүнө лицензия бердип койсоң булар анан карган көзүнө жок, алар конкуренттер. Аны берген ошо комиссия берет. Строительный комиссия. Строительный комиссияга строительдер кирет. Алар бири-бирине конкурент. Алар наоборот кирбегенин каалайт. Ошондуктан аларга катуу запрос менен келгенде анан кирет. Конечно, алар дагы мындай бутта салбайт, мыйзам бар. Жооп берип калышы мүмкүн. Бирок эгерде баардык тесттерден өтсө, ошондо рынокко кирет. А бизде тескерисинче эми жакшырганда мындай $100 үчүн тиги лицензияны берет, алып коет да. Мына ушундай прогрессивдүү, революционный деп коет. Ушу революционный прорывды Турция. Алар, Турцияда өзлөрү жасаган жок. Алар апробированный 100 жылдап, 200 жылдап апробированный ошо Европадан ашкан. Эми ошолорго бизге даяр модель турат. Муну биз өзүбүз тапкан жокпуз да, бирөөнү туурадык. Муну бирөөнү туурадык. Анысы кандай? Ошо модельдерди дагы өнүгүп, телегей тегиз мамлекеттердикин алып келип киргизип жасайлы да. Орган управления баардык анан кээде биз дайым каршы чыгат. Мен айтып атам, ТППны бизнесмендерди башында принудительно баарын кириш керек. Болбосо
чар жайыт кирбейбиз, анан кирбейбиз. Анда ТПП ошол бойдон жата берет. Баарында бир кириш керек. Бир кирип взнос төлөп мына баарыңар киргенден кийин ошондо анан демократия орнойт. Ошол жерде ошондо шайлап мыктыны мыктысын шайлап, ревизионнун мыктысын мына жаш жигиттерди шайлап, өзүңөр башкарып, бири-бириңерге конкуренция болуп, прозрачно жанагы болуп, ошондо ТППны өнүктүрүп бизнести колдой аласыңар. Жок, көрдүңөрбү мына ушинтип. Эгерде бүгүнкү күнү эгерде баары ошол жерге мүчө болуп кирбесе, азыр ТППга эч ким киргиси келбейт экен да. Мына мен мындай айтып коеюн, Аманбет мырзаны Башында. саясатчы катары сыйлайм, туура айтам, туура деп колдойм да. Өткөн жылы мына съездге биз өзүбүздүн талапкерлигибизди көрсөттүк. Ага чейин азыркы иштеп аткан, 70ке чыккан, биз сыйлаган аксакал калып калды ошол бойдончу. Бул баг съезд сатып алыптыр. Анткени мүчө эмессиңер, баарыңар мүчө эмес. Анын достору мүчө болду, ал да 10 жыл шайланды. Ошондой болду да, анан 10 жыл отурду, мен жакшынакай эле суранып бардым. Биз иштейли, мына тил билебиз, тияктуу көрдүк, бияктуу көрдүк. Келе мондай чатырчак айландыралы. Баары багы мейли чакан бизнести мүчөлүк төлөмү болбой эле койсун. Болбой эле койсун, бирок мүчө болсун. Биз көрөлү канча бизнес кандай иштеп атат. Биз багы түшүнө баштайбыз да бизнестичи. Багы көмүскөдөн чыгат деле да. Көмүскөдөн чыгып бир колдо күчтөп баарыбыз мындай экспортко да чыкканга жөндөмдүүлүк алмакпыз. Анткенде бир гана ТППны, мына Темир мырза, бир гана ТППны дүйнөдө тааныйт. Анткени дүйнөдө өнүккөн мамлекеттерде бул институт бар. Ошо бири-бири менен келишет. Анан ассоциациялар тааныбайт эч ким. Анан ассоциацияларды болбосун деп айткан жокпуз. Болсун. Кайра иштесин, ичинде кирсин, комитеттерге иштесин. Багы артикуляция болот. Мына сиздер менен бир эме менен сүйлөшкөн ыңгайлуу да турабы иштешке. Оюңар бир экен, аны эмне иштетпейсиңер аны ошо? Азыр каршылык кылгандар бар. Каршылыктар болуп атат. Күчтөр бар. Анан Ошол жерди бербейбиз дегендер бар. Мындай топ болуп атат да ал жерде туруп. Дүйнө жүзүндө ТППлар бар. ТПП деген жалпакты менен сенин жалпак мен өзүм араң түшүндүм мунучу. ТПП деген бул дүйнө коомчулугунда дүйнөлүк мамлекеттердеги бизнесмендердин жааматы. Алар өзлөрү самоуправление алып, өзлөрүнүн тагдырын өзү чечип, өз киндирин өзү чечип, мамлекет алар менен эсептешет. Алар ошондой жаамат, демократиялык орган, алардын айткан дегени деген. Бирок алардын мындай жакшы жагы салык төлөйт, мамлекетти гүлдөтөт ошолор. Анан алар жалпы шерин түзүп алган дүйнө жүзүндө. ТППлар бири-бирин чакырат, бири-бирин сыйлайт. Биз ошол ТПП түзүп алып, ошо жааматка кирип алып, ал жерде эмне самолет, той, шерине жакшы статус бар да, барып сүйлөшөт беребиз. Бирок биздеги ТППны да өнүктүрүш керек да, жөн эле статустун пайдаланып, жакшы жашоо дегенден мурундагы бер жагындагы милдетин да аткарыш керек да. Экспозицияңар болуп эле бирок чын эле натыйжасы жок болуп атпайбы? Мындай болот го, эжеке. Мында бир сизге кошумча айтып коеюнчу. Мына биздин программабызда 5 жаңы кызматты мамлекеттен алып, силер теске келе дегенбиз. Ана ошонун бирөөсү мына азыр Алмамбет мырза айтып кетти. Экинчиси мына биздин ассоциацияга тиешелүү ВНЖ, ПМЖ деген бар, разрешение на работу деген бар, на иностранную силу. Менин үстүнө регистрациясын деле ошолор. Ошол жака бериш керек. Булар өздөрү бериш керек. ИПны дагы өздөрү бериш керек. Өзүңөр телеп алгыла депчи. Минтранста лицензияны, перевозку, международный перевозку деген лицензияны берет го. Аны дагы ТПП бериш керек. Тир карнетти дагы бүт Германияда ошондой. Мына бүт эле ошондой. Журналисттердин жааматын мен башкарган жакшыбы? Муну көрсөтөсүңөр. Муну десилер чогулуп алып, демократиялык дискуссия болуп, талашып, Бул башка тармак го дейм. Жок. Бардык жерде демократия. Бул жерде акча жок да, журналистиканын эмесинде. Силерде акча болуп атпайбы? Адвокатпы, бардык жерде жааматтар бириккен жерде жакшы болот. Бул биздин укук жагыбыздан коргоо жагынан эле болбосо, мындай журналисттерге демократия. Сиз айтып кетсеңиз, эмне үчүн бирикпейт? Эмне кылабыз аны? Айтсаңыз, эмне үчүн ушундай иштей албай атасыңар? Эмне үчүн бирикпейт атасыңар анда? Жок, бизде эмне болот да, маселе ТПП жалгыз өзү бир маселе эмес. Буну өзүнчө бөлүп чыгарсак болот. Комплекс бар. Бизде маселе мамлекеттик органдардын мыйзамдар проблемасы бар бизде. Биз канча айтабыз, инвестордун келиши үчүн инвестициялык климат дегенде, климат эмнеден турат да? Бул мыйзамдар. Мыйзамдар түшүнүктүү, так жазылган, жөнөкөй, анан кийин өзгөрбөй турган мыйзам болуш керек. Бизге инвестор 5 миллион доллар менен келе турган болсо, ал бүгүн ошол биздин кодексти окуп чыгат да, салык кодексин, башка кодексин окуп чыгып, ишин баштагандан кийин эртең кодекс алмашып кетет. Тескери жагына. Ушул биздин чоң бир проблема болот. Экинчиси, ошол мыйзамдарды мен 10 жылдап Алмамбет Насырканович деле колдоп кетсе керек, жүрөбүз. Бир мыйзам жазылганда аны окуп түшүнүш үчүн чем супер юрист болуш керек да. Аны өздөрү жакшы түшүнүш керек. Супер юрист келиптир, мыйзамдарды жазам деп атпайбы, бербейсиңерби? Бирок булардын укугу жок бүгүнкү күндө. Агенттик болгондугу үчүн. Үчүнчү бир көйгөй дейли, бул эмне болгон? Бул ошол мыйзамдарды ар бир мамлекеттик орган
өзү демилгелеп атып кашасын чыгарып жүргөн да, орусча айткандачы. Ошончолук башаламан болуп кеткен да. Президенттин деңгээлинде НСУР деп, национальная стратегия устойчивого развития деп программабыз бар. Өкмөттүн дагы бир программасы бар, ошого байланганчы. Анан бул ылдыйкы деңгээлде эч нерсе байланган эмес да. Программа деп булар план деп жазып башташат. Бирок кылган иш аракети башка болот. Биз ошону айтып атабыз да. Биз биринчи мамлекеттин өзүнүн ичинен баштайлычы, структурасынан, вертикаль, горизонтальды коюп чыгалы, функциясын карап чыгалы ар бир органдын, ким эмнеге жооп берет. Анан анан айталы, могул органдардын могул функциялары лишний экен, ашыкча экен, ТППга берели, башкаларга берели депчи. Ошол нерсе жетпей атабыз да. Анан бизден баягы ТПП деп бизди согуштуруп койгон ал туура эмес да. Албетте ТППга мүчө болуп, биздин компаниябыз мүчө бүгүнкү күндө ТППга. Бирок бүгүнкү күндө ТПП торгово промышленный палат берет. Жок, эми кылып аткан жумуш иш аракеттери бүгүнкү күндө алар жакпайт анда биз эч нерсе көрө албай атабыз. Эмне болуп атканын, кайсы жумуштар кылынып атканын. Демек, статус кандай болуш керек анда? Агенттик эмес, эмне, министрлик болуш керек, же эмне болуш керек? Силердин агенттик айтып атпайбы? ТПП жөнүндө сөз болуп атат. Негизичи могу министр жанакы эме боюнчачы баарын деген мыйзамдарды канаты бар го, ошондой. Мыйзамдарды чыгаруу. Биз азыр улуттук макамга ээ болобуз. Ал жагынан маселе болбойт. Ал жакында указ менен Кудай буйрса бекит. Биз мыйзамды инвестиционный кодекс жазып уже бүтүрүп атабыз. Алар кабыл алынат. Бирок алар кабыл алынгандан мага кечээ мурда күнү бир жакшы интересный кат келди. Мынтип жазыптыр. Гарантия, дайте гарантию деп жазат. Национальный банктын гарантиясы, мамлекеттин гарантиясы. Бирөө жазып коюптур. Какшык сыяктуу да. Гарантирует исполнение законов деп. Көрдүңөрбү? Кеп даже закондо да эмес. Он требует гарантию исполнения законов. Он даже незаконный требует. Уж какшык бул талап го? Жок, ошол да. А негизи мына айтып атат. Закондор вроде бы бизде имплементация болуп, эл аралык уюмдун жардамдары менен жакшы эле закондор жазылган. Бирок аткаруу келгенде аткарылып атпайбы депчи. Ошондой болуп атпайбы анан? Ошол да, көрдүңөрбү? Анан ага абзине жооп бер дегенде дагы логика жок да. Ошон үчүн баарыбыз жапатырмак силер дагы баарыбыз киришибиз керек. Айтыңыз. Мен мындай метафора айтмакмын да, эгер бир учкуч болсо, эки канаттын бирөөсү ошо бул агенттик. Агенттиктин статусу башка болуш керек, ресурсу башка болуш керек, иштөө ыкмалары башка болуш керек. Таза кадрлар келиш керек. Мына бизде мына Будапештте мен азыр бердим, дипломкасын жазып атат, бүт материалдарды бердим, диссертацияны бердим. Айтып коңузчу дейт, суранат. Алмамбет мырзага айтып коңузчу, мен келип деле иштеп берейин дейт. Абзиге. Мына таза кадрлар бар, люстрация десең мына. Просто ошонун иштей турган ыкмасын, шартын башка жаңылашыш керек болуп атат. Булар азыр жанагы сиз келгенге чейин деле 14-жылы түзүлгөндөн бери эле абзи по остаточному принципу деп коет да, остаточная заявка деп коет. Багы госорганда эле кылып, мына бас жүргеттик деп эле ээрчип эле булар багы кадрлар да аз, айлыгы да аз. Анан кийин мындай жанагы тизме түзүп эле, форумга барып эле, анан чала-чула англисче сүйлөгөндөр сүйлөп эле, презентация кылып эле жүрүшөт. А мындай дымактуу иштей турган мүмкүнчүлүк түзүлгөн эмес да. Бул жерде мындайча айтканда азыркы күндө фокусу таптакыр жаңы болуш керек да. Бул бир канат. Экинчи жанагы соода өнөр палатасын деп атпайсызбы? Бул деген экинчи канаты. Анткени бизнестин бир чоң уюму болуш керек. Алардын башын бир үйгөн мындай чатыр болуш керек. Булар менен чогуу биргелешип иштеген. Бул дагы элек, чоң элек. ТПП аркылуу келсе, бияка инвестор болуп, анда туура болот. Анткени улуттук кызыкчылыкты да ойлошубуз керек. Ошол эле мисалы үчүн биякта бир бизнестин түрүн иштетип аткан болсоңор, анан кийин чоң бир ТНК келсе, ал силерди сүйрүп чыккандай болуп калбайбы деген суроо болуш керек. Мисалы үчүн бизде кеңди иштеткен, мисалы үчүн бизде мындай туура акцентти коюшубуз керек да. Ал ошого ТПП бул чатырча катары багы бизнестин эмесинен мындай сынагынан өтө тургандай болуш керек. Азыркы күндө болгону 1200 мүчөсү бар дейт. Анын жарымы мындай эле жөн эле кагазга жазылган эле компаниялардын аттары. Анан мына Алмамбет мырза айтып атпайбы, достордун эле уюму ичинде отуруп алышыпчы. Биз азыр шерине да? Шерине биз реформа кылайлы деп атабыз да, реформа кылайлы деп атабыз. Ошон үчүн жаңыча ойлонгон, жаңыча иштеген. Неге үчүн акционердик коом деп атам? Бул агенттиктен жаңы акционердик коом статус алса, мындай ийкемдүү болот да, кызматтар да ийкемдүү болот, акча каржы булактарда. Акционердик коомбу же мамлекеттикпи? Силер мамлекеттик акционер 100% акционердик коом болуш керек деп атам да. Сингапурда ошондой го. Бир маселе айтып коеюн. Мен жана жапатырмак дегендечи, мына соттук реформа болобу, здравоохранение болобу, билим берүү, армия реформасыбы, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу реформасы бардык жерде жапатырмактык керек деген мындай да. Мына журналисттер дагы абдан керек. Эмнеге дебейсиз, Катя? Керек эмес, биз биринчи орунда турушубуз керек. Аэропортто, баарын айтып берген элге. Аэропортто. Вот мына өзүң жооп бердиң. Аэропортто азыр биздин аэропорт барган сайын мына аты кандай ыйык,
биздин Кудай берген Кудай Таала өзгөрөлөгөн мегиле депчи. Сонун географиялык мүмкүнчүлүгүбүз бар. Алматы эмес, Ташкент эмес, именно биз хаб болуп, биз аркылуу учуп, биз аркылуу заправка жасап арзан болот. Ошол Кудай Таала берген географиялык укук бир, экинчиси сырткы инвестиция, үчүнчүсү жанагы ошол конкуренциядан жеңе тургандын бир эле эрежеси бар, башка эрежеси жок. Мына Ташкент менен Алматынын аэропорту бир ушул темп менен, бүгүнкү темп менен кетип отурсак, алар эл аралык деңгээлге чыгат. Биз только ошо Талас, Ошко эле уча турган аэропорт болуп калат. Керек болсо кийин Россияга учуш үчүн да Алматага барып каласың. Анткени алар айтат, ал бүттү, тияка эле учабыз деп. Ошо Алматага барып, Турцияга, Алматага барып, ошо Россияга учуп калабыз. Мына ушуну жасайлы десе, коомчулукка туура эмес маалымат кетип калып атат. Өзгөчө ошо журналисттер ошондо наоборот мекенчил болуп, ушул идеяны колдош керек. Ай туура деп. Эл баа берет, анан жок мына сатты, мына улуттан чыгарды, өзүбүз алдандык, бирөөлөр алып кетти деген бул жана караңгылык да. Мына аэропортту макул. Анда эмне үчүн мурунку премьер-министр жасаган? Тепки жеп отурам, эмне болсо ошо болсун. Мага кереги эмне, бир жылдан кетем деп коет. Бул жерде билесиңерби? Ким биринчи маалыматты берет, ошолор утуп атпайбы? Маалыматты берип алат. Журналисттер маалымат гана берет, алар өзүнүн оюнан чыгарбайт да. Турция жок. А жерде мындай, мисалы үчүн бирөө бурам десе, келип туруп, мына берип атат. Мен билем, ал жөндөгөнө кетти десе. Ошон үчүн мамлекеттик органдар реакция кылыш керек да, Сиз айтып кетсеңиз? Же болбосо мына туура эмеспи? Жана ТАФ мына көрдүңүз, даже ушундай маселе айтканда да сөздү башка жакка ала баштасыңар. Анткени чынында эле бул баарыбыздын көйгөйүбүз. Ушул жерде туура мен айтып атам, бирок деген мамлекеттик органдар реакцияны деген 20-дан ашуун убагында биз бериш сизди керек жеке да. күнөөлөгөн жокпуз. Биз жалпы айтып атабыз. Мен деле негиз айтып атам. Бири боюнча айтпадыңыз, сиз эң туура айттыңыз. Ошол жак ал жерде чиновниктер эмес, ошол бизнес менен, инвестор менен иштей турган кишилер, ошолордун тилинде сүйлөшкөн кишилер иштеш керек да. Ал боюнча азыр статусу көтөрүлүп, Аэропорту мен ичим күйгөн. Мына алдырып ийбедикпи? Сонун компания келип мына кетип калды Алматага. жок, ал боюнча Алматанын эми ошондо түшүнөт. Барып Москвага учуш үчүн Алматага барабыз. Алмат Насырханович, сиз өзүңүз билесиз, азыркы күндө ошол ГЧП боюнча каралып атат, өзүңүздөр карап атасыз. Ал буйруса, ал боюнча маалыматты сиз өзүңүз Ошон үчүн Катяны даярдап атпайм. Жакында алып келгенде бизди колдоп туура деп айтсын деп. Мен баарын колдойм. Биздин өлкөгө эмне өнүк алып келет, баарын колдоп келет. Ошол боюнча азыр ГЧП форматында иш жүргүзүлүп жатат Абзи тарабынан. Кечигип калбайлы ошо. Ошон үчүн да сиз эми ал боюнча кийин өзүңүз дагы кеңири маалымат бересиздер. Эртең дагы ошол IFCден өкүлү келип президент менен бүгүн өттү жолугушуу. Өттү. Ооба, бүгүнкү күндө. Ошол боюнча дагы ал жерде дагы бул маселе каралды да. Эми сиз өзүңүз жолугушсаңыз, сиз дагы сүйлөшсөңүз керек. Эми алар действительно дүйнө жүзүндөгү мындай форматта проектлерди даярдап өнүккөн мамлекеттерде иш алып барган да. Эми ал тажрыйбасы бар. Ошон үчүн ал боюнча дагы аэропорт боюнча чынын айтканда биз чоң бир кап болсок болот да. География, Кудай берген ушунучу бизге. Сиз айтып кетсеңиз, анан биз экинчи раундга өтөлү. Мен бир маселени айтып коюн дедим да. Азыр мен унутуп калдым. Катя, сен Стамбулдан далай учтуң, Стамбул аэропорту убыток иштейт. Аларды дотация кылган берки башка жана туристический компаниялар. Эмнеге дебейсизби? Анткени ошол аэропорт аркылуу элди эптеп алып келип алалы деген жалпы улуттук саясат бар, көрдүңөрбү? Биз ошондой бир мүмкүнчүлүктү колдо турган мүмкүнчүлүктү жасабай атабыз. Инвестиция тартуу эмнеге керек? Бул биринчиден жумушчу орундарды түзүү да. Ушул жерден продукция өндүрүп, кайра экспортко чыгаруу да. Ошол агенттиктин жобосунда да жазылган эң негизги маселелерден бул ошол экспортду өнүктүрүү да. То есть инвестицияны алып келгенден кийин бул жакта өнүктүрүп, товар чыккандан кийин ошону кайра экспортко чыгаруу. Бул ошол түздөн-түз агенттиктин дагы жумушу да. Бул боюнча экспортко кирет. туризм алдан экспортко кирет. Ошол боюнча да аэропорт хат как раз туризм үчүн. Биз дагы мындай деп айтып атпайлыбы? Американы алсаңыздар, же болбосо башка өнүккөн өлкөлөргө барсаңыздар, ал жерде агенттик жок да, мындайчы, инвестор тартып келебиз дегенчи. Ал жерде ар мамлекеттик орган ошо менен жашайт. Президенти баш болуп, премьер-министр болсо, баардыгы ошо менен жашайт. Алардын максаты, негизги критерий ошол да. Канча инвестиция алып келдим деген. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө агенттик талап бар, муктаждык бар. Бирок агенттик жана чала болуп калган. Бир министрликтин астында болуп атпайбы? Мисалы Сингапурда 30-40 жыл бою өнүккөнгө чейин азыркы күндө дагы эле ошол орган иштейт. Бул Economic Development Board деп. Агентство по развитию экономики депчи. Ошол агенттик премьер-министр Ли Куан Юнун астында өзүнүн кол астында болчу. Ли Куан Ю өзү баш болуп, Америкага барып 2 жыл жашап, ошол жерде окуп, ошол жердеги гиганттар менен сүйлөшүп, таанышып,
алып келип тартып келип жүргөн да. Ошол агенттик жооп берип жүргөн. Келгенден кийин ал агенттик анан тийиштүү органдарга багыт берип, Минфин астындагы корпорацияны айтсаң мамлекет. ошондо биз мындай ошондо агенттиктин бүгүнкү күндө статусун жогорулатсак ошол деңгээлге чыгарышыбыз керек. Эгер биз агенттикти алып чыгып кайра эле ошо башка министрликтермен тең кылып койчу болсок, Жогорулатабыз деп атпайбы? Мына эки мамлекеттик орган азыр сүйлөшүп алды, түз эфирде жогорулатышат турбайбы? Биз экинчи раундга өтөлү, анан сиз жыйынтыктоо убагында айтсаңыз болот. Экинчи раунд. Биз экинчи раундда ишти баштайбыз, ушу менен жыйынтыктайбыз деп ойлойм, анткени аз эле убакыт калды. Мурдагы айыл чарба жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев жаңы бийликтин реформа кылуу мүмкүнчүлүгү жокко чыкты. Кайра эле эски система иштеп жатат. Бийлик конституциялык реформа жасабай, экономика менен алектенип инвестиция тартып келиш керек болчу. Андан тышкары күчтүү кадрларды кызматка алып келбесек, Кыргызстанды туңгуюктан чыгарыш оор болот дейт. Кадр маселеси. Эмне үчүн кадр маселесине токтолуп атабыз, анткени экономисттер жокпу? Сиз мына юрист болуп келдиңиз. Күчтүү экономисттерди тартса кандай болот? Абдан жакшы болот. Бул Тилектин айтканы жалпы сөздөр, баарыбыз макулбуз, эч ким жок дебейт. Бул баягы инвестиция болуш керек, мамлекет жакшы жашаш керек, кадрлар жакшы болуш керек, окуучулар жакшы окуш керек, айыл чарба өнүгүш керек. Макулсуңарбы? Макулбуз. Кантип? Ошондуктан мына конституционный реформаны жасабай туруш керек деген бул өтө чоң ката. Именно конституционный реформаны жасабасак, азыркы бардак мындан да уланып, мына кадрларды талкалаган ошол парламенттеги 6 хандын саясаты болгон. 6 хан күнөөлүү эмес, 6 ханды мен фракциялы, мен да 6 хандын бири болгом. Анткени конституцияда ошондой жазылып калган. Партиялар даяр болмоюнча парламентаризмге далеко. Президент Садыр Жапаров тугал, андан кийин анан жыйынтыктоого өтөлү. Биз инвестициялык объектилердин ишмердилигин жана инвесторлордун мүлкүнүн коопсуздугун камсыз кылуу, тоскоолдуктарды жоюу жана Кыргыз Республикасы инвестициялык маселелер боюнча улуттук мыйзамдарына белгиленген талаптарды жөнөкөйлөтүү маселесине өзгөчө көңүл бурабыз. Мындан сырткары бажы жана салык тармактарында кызмат көрсөтүлгөн сапатын жана ачык айкындуулугун жогорулатууга багытталган жаңылыктарга токтолобуз дейт. Президент негизи багыты туура эле деп бардыгы ойлойт, бирок тоскоолдуктар көп болуп атпайбы? Негизи силер ошонун баарын айтып кеттиңер. Азыр биз жыйынтыктоочу раундга айтып коеюнбу? Мен президент менен абдан көп жолугам. Жумасына бир жолу кенен кесир отуруп сүйлөшөм. Убактысын бардыгын жана айтып атпайбы, саясат эмес, саясат деп анын алаксыты үйөт, ал болгон ушу экономика, инвестиция деп мындай болгон энергиясын ошол жака жумшап атат. Мен аны өз көзүм менен көрүп атам дейм. Аны менен иши жок деле президенттер болгон да. Эмне болот? Андан көрө кечке саясатты сүйлөчү, эмне болот да, тигил эмне кылып атат. Анысыгандай азыр баш оту менен киришип атат дегени ушул жакында буюрса конституциялык реформадан кийин дагы мындай бул аракеттер улана берет деп ойлойм. Бирок жана кайта жыйынтык бериш үчүн баары жапатырмак деп атпайм. Аткаруу бийлиги, парламент, жарандык коом, журналисттер балким башка маселелер боюнча талашып, оппонент конкуренция болгон жакшы. Талашалы, ради бога, саясат боюнча. Бирок жанагы классикага келгенде бир бололу. Мына инвестиция тарталуу дегенде баарыбыз макул дейли. Инвесторлорго тийбейлүү дегенде баарыбыз макул дейли. Мына азыр Кытайдын Кытай мамлекетинен бизге бир да товар келбей турат. Мына сурагыла. Анткени Казакстанга баарына берип атат, бизге бербей койду. Жашап көргүлө деди. Мына бизде кымбатчылык отток капитал ошол себептен. Мына бул баягы бириге калбагыттан, популизмден, аны беркини кубала өрттөбөгөндөн келип чыгып атат. Бирок аны баары түшүнө бербейт экен да. Кедерги сөзүбүзгө тийип атпай, жана сук на пилит сук на котором сидишь дегендей да. Аны инвесторлор өзүн башкача биякта сезип алса да, алар мыйзам бузса карап тура бербейт да. Көрдүңөрбү мына. Демек, давайте анда кубалайлы. Анда мына жаман сөзсүз шылтоо тапса табылы. Болгону инвесторлорго аял мамиле жасайлы деген концепцияны түшүнүп алсак мындай суроолор болбойт. Инвестор элестетип койгула, любой инвестор келип тайраңдай албайт. Чоочун жерде алар эмне келип алып эле, алар только таянганы мыйзам анан мамлекет. Ошол эки нерсени бузбайт жүрө берет. Рахмат. Биз жыйынтыктоо раундуна жеттик. Бир-бирден 1-2 мүнөттөн жыйынтыктасаңар болот. Сиз айтып кеттериңиз, анан Алмамбет Насырканович аксакал каттары. Алмамбет Насыркановичтин айткан бата берем. Сөздөрүнө толук кошулам. Мына конституциялык реформа боюнча да айтып кеттиңиз, бул бүгүнкү күндө ушул мамлекетке керек нерсе. Анткени мурда
өзүнө мойнуна алган киши жок болгон жоопкерчиликти. Мисалы президент конституция боюнча караса бул аткаруу бийлиги, бул парламенттики деп эле ошол болгон эмес. Бүгүнкү күндө мына реформа өткөндөн кийин, конституциялык реформа өткөндөн кийин президент ошого толук өзү жооп берет. Бул деген ошол инвестиция тартуу боюнча дагы инвесторлорго гарант. Ошону бүгүнкү күндө инвесторлордон күтүп турат да. 2 мүнөтпү же Бүттү. Айта бериңиз дагы. Айта берсең, да. Штатты көбөйтүп берем деп кой, болду. Ал штат боюнча ал жагын каралып жатат азыр. Бүгүнкү күндө сиз менен биргеликте иш алып барабыз ал боюнча. Жоболорун көрдүк. Буюрса ал боюнча Макул десе макул атак. Чечилет Жана буюрса. бюрократия дейсиз го, тетиги ручка менен эле жазып коет, нерселесе бир аз. Жаңырдан бери ручкамен жазып Или давай отуруп, наработать деп койсо эле бүт ал кагаз кайра айланып келгиче андай ар бир өтөт. көтөрүлгөн маселелерди өзүмө жазып алдым. Ал боюнча сиз менен иш алып барабыз. Рахмат. Бизге жыйынтыгында айтып атпайлыбы, азыр биз президенттин жарлыгын көрүп атпайлыбы? Бул ушмойдон калып калат да. Эгер Насыркан Алмет айткандай президент бир эле Алмет Майкебен эмес, бардык министрлер менен сүйлөшпөсө, бардык мамлекеттик органдарды чакырып алар менен сүйлөшүү жүргүзбөсө, анда бул ушмойдон калат да. Ошон үчүн буларга талап коюлуш керек. Буларга талап, сен канча кылмыш ишин ачтың, жаптың эмес, сен канча ишкерди колдодуң, канча ишкерге жардам бердиң деген. Ошол эле салык кызматына, ошол эле Минздравга дейли, мисалы үчүн бүгүнкү күндө канча клиника ачылды, канча бизде эмне санды эсептешип отурабыз, статистиканы. Биз мынча салык чогулттук, мынча жаза бердик деген. Ошол системаны өзгөртмөйүн. Үчүнчү, албетте, бул жерде биз көп жылдан айтып келаткан нерсе бул мыйзамдарды биз канча айтабыз, мыйзамдарды жөнгө салалы деп. Биринчи мына жана жарлык президенттики. Ошону алып чыгалы, мен айтам, дагы 2 ай убакыт берели анда. Ошол жарлык негизинде ошол 6 принципти, ошол 6 статьяны алмаштыра турган болсок, анда ошол эле ГКМ болобу, прокуратура болобу, башкалар анда тийишпей калышы мүмкүн бизнеске. Жок статья болсо бүт. Рахмат. Ошол менин оюмча ошол критерий болот да. Рахмат. Мен 3 сунушум бар конкреттүү. Биринчиден, укуктук табадан тышкары, сот системасынан тышкары салык системасын бирдиктүү, түшүнүктүү, жөнөкөй кылышыбыз керек. Мамлекетти түптөгөн, мамлекетти мамлекет кылган бул НДС. Ал жөнүндө дагы биз сунушубузду бергенбиз. Азыркы күндө бир эле гана процент төлөйт экен. Ири компаниялар бир эле гана процент төлөйт экен НДСти, кошумча нарк салыкты. Ошол 1% 77%га биздин бюджетти толуктайт экен. НДС бул чемпион салык төлөө боюнча. Ошондо инвесторлор да ишенип Кыргызстанга кире баштайт. Баарыбызга бир дегелей тегиз тең шарт түзүп берилет деп атабыз. Экинчи сунуш. Бул корпоративдик башкарууну идеология катары кармап, бүт мындай чарбачылык иштерге ошонун принциптерин киргизишибиз керек. Казакстандын 20 жылга артта калдык. Бул башкармачылык кеңешип кеткен кол орбойт дейт. Ушундай кадрлар ошол жака келип иштеш керек. Үчүнчү сунушу мына мен кагаз иретинде бердим. Алмамбет мырза карайттыр. Мен өзүм мындай коомдук негизде сизге кеңешчи болуп иштеп бергенге даярмын. Жок дегенде ал жерде көрсөтүлгөн 4 модулду силердин кызматкерлиңерди англис тилинде окуп берем. Мындай популизм болбосун, англис тилинде окуп берем. Бекерди отпайм, ошо коомдук негизде сиз кадр сурабай койсоңуз деле болот. Мен мындай сиз өзүңүз мындай ошо макам берсеңиз проблем жок. Биз кызматташканга даярбыз, ачыкпыз. Менин айтарым, коомдо ар дайым дискуссия, талаш тартыш болуп туруш керек. Маданияттуу, саясий этикадан чыкпай дегенде. Бирок бул жана сөздү кайталайын да, бул бир маселе боюнча, 3 маселе боюнча, 4 маселе боюнча ар дайым бир бололу. Бул эл ынтымагы дегенде бир бололу, жок дебейчи. Инвестиция дегенде дагы дайым бир болуп туралы. Агыбыз, карабыз, кызылыбыз, мен жана партияларды, саясий идеологияларды айтып атам. Бардыгыбыз ушул инвестициялык климат, инвестициялык маанай дегенде тикебизден тик турсак эле бир мындай өз кызыкчылыгыбыздай колдосок эле ошол иш жылат. Анткени кызыкчылыгыбыз бир эле, келечегибиз бир, тарыхыбыз бир, мамлекетибиз бир. Ошондуктан ушул тилектерибиз дагы бир болуш керек.
Бардыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Биздин убактыбыз соңуна жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштедик. Инвестиция тууралуу кеп козгодук. Мен ойлойм, кызыктуу болду. Биякта кызматташуу долбоорлор да ачыла баштады. Меморандумга кете жаздады. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Чын эле үмүтүбүз бар. Болуш керек. Анткени келечегибиз чын эле бир. Саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.